Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Айсулуу Акжол Жоламан дүйнөлүк рейтингде 1-орунга көтөрүлдү. Кыргызстандын балбандары дүйнөлүк күрөш версиясы боюнча дүйнөлүк рейтингде өзүнүн салмак категорияларында 1-орунга көтөрүлдү. Тагыраак айтканда, Айсулуу Тыныбекова 62 кг салмак категориясында, грек-рим күрөшүндө Акжол Махмудов 77 кг чембирдикте жана Жоламан Шаршембеков 60 кг салмак категориясында лидер боло алышты. Аталган рейтинг дүйнө чемпионатынан кийин жаңыланган. Кыргызстандык 3 балбан тең бул мелдештен 6 медал утушкан. Президент Садыр Жапаровдун иниси дагы 2 айга камакка калтырылды. Бажыдагы коррупциядагы иши боюнча шектүү катары кармалган президент Садыр Жапаровдун иниси Улан Жапаровдун бөгөт чарасы узартылып, дагы 2 айга камакта калтырылды. Бул тууралуу Репортер Кейжиге 1-май райондук сотунан билдиришти. Маалыматка караганда, Улан Жапаровдун бөгөт чарасы 18-сентябрда 1-май райондук сотунда каралып, сот аны 26-ноябрга чейин камакта калтырган. Ал номер 1-тергөө абагында камакта болот. Белгилүү болгондой, Улан Жапаров Садыр Жапаровдун тууганы Ракымжан Жапаровдун уулу болуп саналат. Ал быйыл июль айынын башында Бажыдагы коррупциялык ишке аралашкан деп кармалып, 1-май райондук соттун чечими менен 26-июлга чейин камакка алынган. 20-июлда Бишкек шаардык сотунда анын баш коргоо чарасын өзгөртүү маселеси каралып, ал 26-сентябрга чейин камакта калтырылган. Аталган кылмыш ишин ИИМ тергеп жатат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу да сыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөтү өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып келип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. Плюс 7977 852 0081. Тажикстан чек-арага жакын аэропортторун коргоо министрлигине өткөрүп беришти. Тажикстанда шаардык жана райондук башкармалыктардын балансындагы бир нече аэропорт коргоо министрлигинин карамагына өткөрүлдү. Президент Эмомали Рахмон 31-августта кол койгон тиешелүү жарлыктын көчүрмөсүн Озоди радиосу 25-сентябрда жарыялады. Ага ылайык Кыргызстандын чек-арасына жакын жайгашкан Исфара шаарындагы аэропорт Кожен эл аралык аэропорттун балансынан чыгарылып коргоо министрлигине өткөрүлдү. Оганстанга жакын Фархор жана Хамадни райондорундагы аэропорттор да коргоо министрлигинин карамагына берилет. Буга чейин ал жерлер коргонууну колдоо коомдук уюмунун көзөмөлүндө болгон. Жарлыкта коргоо министрлиги акы төлөп армияда кызмат өтөгөндөрдүн эсебинен аталган аэропортторду калыбына келтирип туруктуу иштеши керектиги жазылган. Тажикстанда быйыл сентябрдан тарта аскерде альтернативалык негизде кызмат өтөөнүн акысы дээрлик 80%, $2,6 миң 4,6 миң чейин жогорулаган. Тажикстандын бийлиги аэропортторду коргоо министрлигине өткөрүүнүн чоо жайын түшүндүргөн эмес. Эксперттер муну менен бийлик жарандык авиацияга эмес, аскердик авиацияга көбүрөөк көңүл бурулуп жатканын көрсөтүүгө аракет кылаарын белгилешүүдө. Дүйшөмбүнүн четиндеги Айны аэропорту Тажикстандын аскердик аэропорту катары белгилүү. Буга чейин бир нече мамлекет аны ижарага алып базаларды ачууга кызыгып жатканы, алардын бири Индия экени кабарланган. Бейшеналиев УКМК кармап, кийин кызматына кайткан башкы дарыгерди иштен алды. Коррупцияга айыпталып кармалган улуттук госпиталдын башкы дарыгери Токтобой Маанаев өз ордуна кайра дайындалып, бирок 3 күндөн кийин иштен алынды. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин айтымында, ал кармалгандан кийин иштен четтетилген, анан кылмыш иши жоктугу туурасында жалган документтерди алып келип кызматына кайра отуруп алган. Мен АКШда иш сапарда жүргөндө милдетимди убактылуу аткарып жаткан орун басарым Маанаевди кызматына кайтарыптыр. Келерим менен ал буйрукту жокко чыгарып жумуштан алдым. Маанаев кылмыш иши жоктугу туурасында жалган документтерди көрсөткөн аныкталды. Аны чакырып зекип, мен бул жерде министр болуп турганда ал иштебей турганын айттым, деди Бейшеналиев. Белгилей кетсек, улуттук госпиталдын башкы директору Токтобой Маанаев ушул жылдын мартында акча жеген коррупциялык система уюштурган деп УКМК тарабынан кармалган. Тергөө учурунда ал мамлекетке 40 миллион сомдон ашык зыян келтиргени аныкталган эле.
Чүйдө жаш келин кичинекей 3 баласын сатып жиберген деп кармалды. Чүй облусунун Сокулук районунда жаш келин 3 баласын сатып жиберген деп шектелип кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалымат караганда милицияга АТ аттуу жаран кайрылып, ДН аттуу мурдак аялы балдарын көрсөтпөй жатканын билдирип чара көрүүнү суранган. Аталган факт каттоого алынып териштирүү иштери башталган. Териштирүү учурунда 2001-жылы туулган жаш келин 2021-жылы төрөлгөн кызын Чүйдү Москва районунун тургунуна, 2022-жылы төрөгөн уулун К аттуу жаранга жана 2023-жылы төрөгөн кызын М аттуу аялга сатып жибергени аныкталган. Аталган фактыга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 167-беренеси бала сатуу беренеси боюнча кылмыш козголгон. Ыкчам тергөө иштеринин натыйжасында шектүү аял кармалып, убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. Учурда бардык балдардын жүргөн жерин аныкталып, тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлдү деп айтылат маалыматта. Тергөө иштери уланууда. Кадыр Досоновдун кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү кармалды. УКМКнын кызматкерлери Кримтөбөл Кадыр Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсүн кармашты. Бул туурасында Коопсуздук комитетинин маалыматында айтылат. Белгиленгендей, буга чейин 283 берененин биринчи бөлүгү баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун мыйзамсыз даярдоо, сатуу боюнча кылмыш козголгон. Анын жүрүшүндө Кадыр Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөлөрү Ош облусунун Ноокат районунун тургундары 1980-жылы туулган МГК жана анын жакын адамы 1973-жылы туулган ТТО кармалды. МГКга тиешелүү Toyota Land Cruiser Prado унааны тинтүү учурунда уруксаты жок ок атуучу куралдар, баңгизаттары, ошондой эле ТОС 8 маркасындагы 50 даана 5,6 мм патрондору менен чакан калибрлүү мылтык, 16 мм калибрдеги 10 патрон жана сталь мергенчилик бычагы табылды. Азыркы учурда МГК Баткен райондук ички иштер баш башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Биз жаңы оюнду баштап турабыз. Баткен шаарынан туугандар, Кыргызстандан. Азыр мен сиздерге машиналардын баардыгын тааныштырып кетейин. Бул машинабыз туугандар, өзүңүздөр билесиздер, Nexia 1, свети ушундай золотой светте, объему 1.5, коробка механика, жылы 2006 жылгы өтө таза жакшы машина туугандар. Кийин главныйлардын бири бул Мерс туугандар. Мерс Лупарик легендарный машина, жылы 96. Коробка автомат бул туугандар, жылы 96. Таза машина, бар жогу келишкен зор машина туугандар. Үчүнчү машинабыз бул дагы Мерс туугандар. Бул дагы Мерс, сиздерге болушунча окшош машиналарды издедик. Мунун дагы жылы 96, экөө бирдей. Бирок бул коробка механика, бирок таза, мунан калышпайт автоматтан. Сонун машина туугандар. Кийин акыркы машинабыз Nexia'нын шериги, бул серебро свет. Бунун дагы жылы ошондой бирдей туугандар. 2006, 1.5 объемда коробка механика. Ушул биздин президенттүү туугандар. 4 машинадан тышкары 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар туугандар. 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар. Билет алыш үчүн жөп-жөнөкөй эле. Ушул экрандагы номерге акча жөнөтөсүздөр, ортодогу номер WhatsApp, Сбербанк уланган Москвадагылар. Ушул номерге жөнөтөсүздөр, чекти биз сразу билет жазып беребиз. Кыргызстандан кантип билет алам дегендер, биз оң жака Мбанк номерди калтырып койдук, ушуга привязан болгон Айжаркына деп чыгат туугандар. Чекти сразу сиздер дагы ортодогу WhatsAppка жөнөтөсүздөр, билет тез эле барат. Анан сол жака биз карт калтырып коебуз, акчаны которуп, сиздер дагы ортодогу +7925 906 2704 кылсаңыздар туугандар, Сбербанк ушул WhatsApp полный чыгат, чекти жөнөтүп коесуздар. Болду, оюн билет тез эле барат туугандар. Оюн анан биз кафеде кылабыз туугандар. Оюн кафеде кылабыз, келип өзүңүздүн билетиңизди өзүңүз ороп, күбө болуп отуруп, мейман болуп, биздин Баткен күрчүнүн аш жеп кетсеңиздер болот туугандар. Баарыңыздарга ийгилик, каналга катталып, лайк басып, пайдашка берип коюңуздар. Кудай кааласа оюн сонун болот. 1100 рубльге 1000 сомго ушундай приздерди тууласыздар туугандар. Кыргызстандын мамлекеттик карызы канча экени айтылды. 25-сентябрда Жогорку Кеңештин бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында каржы министринин орун басары Үмүтжан Аманбаев Кыргызстандын мамлекеттик карызы, ички жана тышкы карызы канча миллиард долларды түзө турганын билдирди. Анын айтымында 31-июлга карата мамлекеттик карыз 5 миллиард 797 миллион доллар болуп, ИДПга карата 54%ды түзгөн. Анын ичинен ички карыз 1 миллиард 270 миллион долларга жеткен. 2023 мамлекеттик карызды төлөөгө 48 миллиард 625 миллион сом, анын ичинен ички карызга 14 миллиард 409 миллион сом каралган. Азыр биздин саясат сырткы карызды керектүү экономиканы өнүктүрө турган тармактарга гана алууга багытталууда. Калганын ички карыздан алууга аракет кылып жатабыз, деди министрдин орун басары. Депутат Дастан Бекешевдин суроолоруна жооп берип жатып, каржы министринин орун басары ал ички карыз дагы өсө тургандыгын ырастады.
Кыргыз-казак өкмөттөрү данды үзгүлтүксүз жеткирүүнү макулдашты. Кыргызстандын айыл чарба министрлиги Кыргыз-казак өкмөттөрү аралык кеңешинде социалдык маанидеги жүктөрдү дан, май, кант жана күйүүчү майлоочу майды үзгүлтүксүз жеткирүү макулдашылганын билдирди. Тиешелүү протоколго 23-сентябрда Казакстандын Тараз шаарында өткөн Кыргыз-казак өкмөттөрү аралык кеңешинин 11-жыйынында кол коюлган. Жыйында Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров чек арада жүктөрдү негизи жок кармоолорду токтотуп, тоскоолдуксуз өткөрүү керектигин айткан. Кыргызстанда ушул айда Казакстандан ташылып келген ундун баасы кымбаттады. Буга чейин ун өндүрүүчүлөр ассоциациясынын башчысы Руслан Жунушов 2023-жылдан баштап буудайдын баасы 12%, ун 14-15% кымбатташы мүмкүн экенин билдирген. Кыргызстан буудайды негизинен Казакстан менен Орусиядан алып келет. Август айынын соңунда Кыргыз-казак чек арасындагы Актилек өткөрмө бекетинде жүк ташыган машинелердин узун кезеги пайда болгон. Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги мындай абал үчүн Казакстанды Евразиялык экономикалык биримдигинин эрежелерин сактабай жатат деп айыптаган. Казакстандын чек ара кызматы Кыргыз-казак чек арасындагы өткөрмө бекетинде эч кандай чектөө жок экенин, чек арада мыйзамсыз иштерге каршы иш-чаралар жүрүп жатканын жарыялаган. Эртең карызы бар 6,8 миң абоненттин жарыгы өчүрүлөт. 26-сентябрдан баштап Бишкекте 6800 абоненттин жарыгы аралыктан өчүрүлөт. Бул тууралуу Бишкек электр тармактары ишканасынан кабарлашты. Ыңгайсыздыктарга кабылбоо үчүн компания абоненттерди электр энергияга болгон эсеп-кысапты өз маалында жүргүзүү керектигин эскертти. Мындан сырткары абоненттер өз эсебин 1209-105 0772 0702 0556 00 12 09 номурундагы күнү түнү иштеген чалуу борборуна кайрылып сурап алса болорун билдирет. Кыргызстан un менен буудайды экспорттоого тыюу салынды. Кыргызстандан un менен буудайды экспорттоого тыюу салынды. Кыргызстандан буудай уну менен буудайды сыртка экспорттоого убактылуу тыюу салынды. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда тиешелүү токтомго 22-сентябрда кол коюлуп, ал 3 күн өткөндөн кийин тактап айтканда 25-сентябрда күчүнө кирди. Аталган чечим өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун сактоо жана баалардын кескин өсүшүнө жол бербөө максатында кабыл алынган. Un менен буудайды экспорттоого 6 айга тыюу салынды. 1-октябрда пенсия көтөрүлөт. Пенсионерлер акчасын качан алат? Социалдык фонд репортер KG'ге 1-октябрда пенсия көтөрүлгөндөн кийин пенсионерлер акчаларын качан колго аларын билдирди. Социалдык фонддон билдиришкендей, көбөйтүлгөн пенсия 10-октябрдан тарта бериле баштап, 10-12-октябрда Бишкек, Ош шаарларында, чүйдүн жакынкы айылдарында жашаган пенсионерлер акчасын колго алып калат. Ал эми калган аймактагылар, анын ичинде алыскы айылдарда жашагандар пенсиясы 18-октябрга чейин тиет. Белгилүү болгондой, 1-октябрда пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 38%га, эң аз дегенде 500 сомго көтөрүлөт. Социалдык фонд 30 миң сомго чейин пенсия алган жарандардын пенсиясы көтөрүлөрү тууралуу кабарлаган. Ошондо пенсиясы аз жарандарга кеминде 500 сом жана 30 миң алгандарга 30 миң алгандарга 11,4 миң сомдой акча кошулат. Белгилей кетсек, ар бир жарандын пенсиясын камсыздандыруу бөлүгү убагында канча камсыздандыруу төгүмүн чегергенине жараша аз же көп болот. Пенсияга кошумча акча камсыздандыруу бөлүгүнө жараша көбөйтүлөт.